Бекболсун палубанын сарайында турабыз. Ассаламу алейкум Бекболсун. Ассаламу алейкум. Келиң. Мунун колу өзгөчөдө бүркүт сымал чеңгели, бул кыргыздын шерлери дейт. Казактардын жээндери. Бекболсун. Корооңо күлүк ат болсун. Иним ассаламу алейкум. Бүгүн палубан инимдин салган сарайы менен таанышып атабыз. Бул жерде канча атка месте кылдык дедиң? 10 атка месте бар экен. 10 атка месте кылып, палубан өзүнүн аттарына кошо элдин дагы жакшы аттарын таптап багып беремен деген ниетте турат. Мына жаңыдан эле сарай бүтүптүр, биз бир четинен таанышалы дагы, анан дагы маалыматтарды улай берели. Эң ол биринчи жаккан жери мага мына тоонун бурунда жанагындай соккон шамал, шаркырап аккан суунун жээгине салган экен Бекболсун. Иним жүрөмү сарайды көрсөтүп, бир сыйра тааныштыр, шарттарын кандай кылдың, ичи кандай, үстү кандай, бүт баарын сүйлөшө берели. Ака бул паксадан урулган. Жалаң ылайдан. Жалаң ылайдан, анан үстүнө паксадан ылай басылган. Мына үстүнө. Үстүнө калың болуп. Калың көлөкө. Көлөкө. Куда каласа салкын. Жана жыт-пыт андай нерселер жок. Алды ачык мындай полный эле. Шамал сонун экен. Шамал сонун болуп турат. Суу келет алдына полный. Шланга менен. Мына шланга менен. Жакшы экен. İçine kуда kalasa mı apilka süleş koyalım. Bu apilka da şöyle boş koyar koyarız. İçinde boş жүрөт. Boş жүрөt. Mama bir at boş жүрөt. Daha iki at var. Kökte oturalım. Kökke aylap koysun ha arkanda. Komnataların içi 3'e 4. 3'e 4. Kadimkide aylan 10 ay mı? 10 ay ya. Aylan 10 ay. Aktap sırdap sonun kılıp koysun ha. İçi de salgın ekeni. Salgın. Muna dımdalbay, muna aralıqtardan da giret kene şamala? O cidden sasıp ketmeydi. İçinde bunda kalsa apilka, kalın apilka taşak koysak boldu. Olan jağı bar joğu ne? Akır büyük eken, putu kanday urunup alбай турган деңгээлде кылыпсың а? Ооба, жакшы эле мында калса. Өзүбүз атта жүргөн үчүн ошого ылайыкташтырдык. Жакшы. Стандарт демек жанагы көрүп жүргөн ат сарайлар боюнча кылыпсың да? Ооба, эми аяктан бияктан көрүп жүргөн үчүн. Көп жылдан бeri ойлонуп пландаштырып жүрүп акыры ушу ниетке жеткизген экен. Сарайды курдук. Чындыгында жакшы салыпсың. Мен ойлогондо мына алды ачыктык аябай жакты да, мына шамал айланып жыттанбай атка. Анан эң жакшысы мына аттар мына сырткы дүйнө менен байланышып турат экен да. Тосколго ким кетти, ылдый ким кетти. Биякта чоң сай бар. Мына шаркырап аккан сай бар экен. Жалпы канча комната дедиң? 10 комната. Жакшы экен. Мына алдыдагы күн тийбей турган даражада эме экен, узун экен. Күн эми кичине тийип өтүп кетет, бирок ысык болбойт да. Ошондо жанагындай вентилятор эле табигый эле шамал согуп турат экен да айлама. Куда каласа ошондой болот. Жакшы, чындыгында жакшы кылсын. Бекболсун анан. Жана бул жерин дагы мен тартып элге жарыялатканын себеби Бекболсун өзүң атта жүрөсүн иним, түшүнөсүн. Азыр ат сүйүүчүлөр аялына караганда атын жакшы көрөт. Аябагандай атка жанагындай кылдат мамиле кылып, жоопкерчилик менен карап берет деген эмеде тартып атам сени. Ооба. Куда каласа биз өзүбүз эми ушунча убакыттан бери атта жүрөбүз, улак чабабыз кичине анан колдон келишинче жакшы аракет кылып карап беребиз. Жоопкерчилик менен, Жоопкерчилик менен кылып. Азыр эми бул жерге келсе жөн ат келбейт да, чабылып жүргөн аттар келет да. Жакында мына камера коюлат. Бияктан бул эки жагынан. Мол жактан деген? Эки жактан камера коюлат. Жакшы экен. Анан өткөндө дагы бир сүйлөшкөндө мына шланга менен суу чачып салкындатып турам могул жерлерде да деп аттың, эми өтө ысып, өтө ысып кетсе. Ушундай салкындаштырып турабыз. Эми суу жерде сайда ака бекер. Шланганын жерге сайсак суу чыгат. Түнкүсүн светтин жарыгында болот экен да? Свет жарык болот. Өзү Өзүң мына четинде жашайт экенсиң, мен нар жакта үйүм бүткөн, ичи полный. Ошол үйдө жашайм да. Демек, куда каласа 24 саат көзөмөлдө. Ооба. Жакшы. Анын үстүнө камера бар ака. Онлайн деле карап турам деген? Эки жак басканда. Атак жана режиминде өзүң болосуң, Ооба. Чөп, жем суусунда, контролдо. Өзүм болом. Жакшы экен. Айтканым сөзү жанагындай жаш балдар, жоопкерчилик балдар дагы жана атпагабыз деп калышып атпайбы? Бул эми ат өтө кылдаттыкты талап кылат, чабылып жүргөн аттар.
ошонусун да мына суроо өтүп атат. Мына сай шаркырап, бул жагы Бакшак, Токой. Айтор жаман сонун жерде экен бирокчу. Могу кыр алды жагынан көрсөтсөм, калыңдыгы дагы сонун экен паксасынын. Мынакей комнаталардын эмеликтери, кенендиги. Бек болсун, эми жанагындай эмеси айтылабы же өз ара келишесиңерби чалгандар менен баасы? Аны келишебиз ака. Бакаласа. Мындай бир турган сена жок. Келишим менен бакаласа. Жанагы багы берип күздө сууту бер десе да ага да боло береби? Ал жагында ойлонуштурабыз ака. Менде балдар бар, өзүм аттарым суuтканча кошулуп минип мындай кылсак да болот эсли. Келишип калса эгесичи. Анан круглый год багабыз десе, багып бер десе ага деле сүйлөшөбүз. Чабып круглый год үйрөтүп бер десе деле болор экен демек, сүйлөшөбүз. Эгесине байланыштуу да барды. Мына аябай кандай мыкты шарт экен. Бул Бек болсун палван. Орта жага белгилүү палван десек болот. Азаматсың эним. Корооңо ушу күлүк аттар толсун, берекесин берсин. Аябай кандай жакшы салыныптыр. Өзү да мындай аурасы да жакшы экен келгенде. Адамга жагымдуу. Ошондо кайсы номурга чалабыз? 550 0557 20 22 00. Жакшы экен. Мына ат сүйүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим. Ушул жигитке чалып байланышып, кабарлашып, ат, бе, тай, чоң ат боло берет да? Боло берет. Өзүңөрдүн келишимиңерге карап алып келе берсиңер. Ноокендин Кызыл кыштагында, Тоскоол ата жака кетип аткан жолдун жээгинде. Мына ол жерден эле көрүнүп турат аркы беттен.